Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи. Директор Турдубаева Бориса Малиевна. Психология предметинин мугалими Досалиева Мунайым Молдалиевнага. БКМКнын Ылеке 20 тайпасынын студенти Сыргабаева Айчүрөк Талайбековна. Психология предметине берилген тапшырма элестетүү деген эмне, кыялдар орундалат деген темада кыскача кайтарым байланыш. Элестетүү деген эмне? Элестетүү бул реалдуулукту жаратуулуктагы эң негизги каражат. Элестетүү аркылуу биз реалдуулукту жарата алабыз. Ал эми план менен иштөө, жашообузду жандантып, энергия берүүчү жана өзүбүздү шыктандыруучу бирден бир курал. Кыялыбыз аркылуу бизди каалоолорубуз пайда болот, бирок биз көпчүлүк учурда бир нерсе ишке ашырууда аракет жасайбыз. Биз качан гана кыялыбыздагы көз ирмемде болуп жаткандай элестеткенибизде гана ага жетүүнүн жолдорун издей баштайбыз жана план коебуз. Биздин түзгөн пландарыбыз көздөгөн максаттарыбызга жетүүгө жардам берүүгө тепкич жакшы жашоо ойлор болгондуктан баарысы жакшы элестеткөндөн башталат. Кыялдар орун алат. Кыялыбыз эмне деген суроого мен алгач жооп берип кетейин. Кыял бул менин оюм боюнча өсүп келе жаткан биздин өспүрүм кезинде башталып, жашоо үчүн алдыга таштаган кадамдарыбыз, максаттарыбыз, ойлогон ойлорубуз, кыялдарыбыз десем дагы жаңылышпаймын. Биз албетте кыялдарыбызга жетиш үчүн биз алдыбызга план коюшубуз керек. Мисалы, көпчүлүк өспүрүмдөрдүн келечекте ким болосуң деген суроону узатканыбызда алар дарыгер, мугалим, президент, эч эле жок дегенде милиция кызматкери болом дешет. Бара-бара ал кыялдарын өзгөрө баштайт. Бунун себеби боюнча өзүнө ишенбегендиктен же жашоо шартына байланыштуу болот деп ойлоймун. Буга карабастан жаш кезиндеги максаттарына, кыялдарына жеткен адамдар гана жок эмес, арабызда толтура. Алар кыялдарына жетиш үчүн аракет дагы аракет жасашкан. Менин дагы келечектеги кыялым жок эмес. Мен бул мугалимдикке кызыгуум болгон үчүн жана бул ата-энемдин сунушу боюнча тапшырдым. Себеби бул мугалим келечектеги президентти дагы, эл агартуучуну дагы ырчы дейсиңби, мугалим музыкант дейсиңби, баардык келечек ээлерине туура багыт көрсөтүүчү, туура тарбия берүүчү инсан катары көрдүм. Мен дагы мамлекет үчүн кичине болсо дагы пайдам, жардамым тийсе деп мугалим болууну кыялдандым. Бир эле ушу мугалимдикке кесиптин талап кылбастан, Кудайым буйруса көптөгөн билимдерди алгым келет. Ушундай эле мен Кыргызстаныма, мекениме көптөгөн жардамдарым тийсе экен деймин. Ушунусу менен кайтарым байланышым аяктады. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.